Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан өлкө аймагында унаалардын терезелерин мыйзамсыз караңгылатууга каршы багытталган караңгылатуу аталышындагы рейдтик иш-чара өткөрүлүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын башчысы Байказы Айтикул уулу билдирди. Рейд 2025-жылдын 24-ноябрынан 30-ноябрына чейин жүргүзүлүп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого, мыйзамсыз көрүнүштөрдү алдын алууга жана жол транспорт кырсыктарынын алдын алууга багытталган. Иш-чаранын жүрүшүндө унаалардын терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алган айдоочулардын унаалары айып короо жайына токтотулуп, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 194-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык 20 000 сом өлчөмүндө айып салынууда. Эскерте кетсек, жыл башынан тартып Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан 7183 айдоочу терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алгандыгы үчүн кармалган.